Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга биз чын жүрөктөн кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин берүүбүздө биз менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана үй бүлөдөгү чыр чатактар жөнүндө, аларды кандайча чечүү керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Кымбаттуу достор, биздин берүүбүздүн экинчи бөлүгү руханий темаларга арналаарын сиздер билесиздер. Бүгүн биз дагы кайрадан ыйык жазуунун барактарын ачып, андан карызга берүүчү жанага карыз болгон эки адам жөнүндөгү Ыйсанын аңгемесин окуйбуз. Кымбаттуу достор, биздин берүүбүздүн учурунда сиздердин денеңиздер да, руханий ички дүйнөңүз да эс алышын каалайбыз. Ошондой эле сиздерди Кудайдын түбөлүк чындыгы тууралуу ойлонууга чакырабыз. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Анда эмесе үй бүлөдөгү чыр чатактар, анын себептери жана аларды чечүү тууралуу аңгемебизди баштайбыз. Кечээ эле баардыгы силердин үй бүлөңөргө суктанып жана силерди башкаларга үлгү катары көрсөтүшчү. Анткени силердин үйдө дайыма тынчтык жана ынтымактуулук өкүм сүрчү. Бирок бүгүн саналуу эле мүнөттүн ичинде болбогон эле бир нерсе, тузу өтүп кеткен тамак үчүн бул тынчтык бузулду. Ал күйөөңөрдүн чыдамдуулугун чегинен чыгарган акыркы тамчы болду. Эми силер өз үй бүлөңөргө тарынып, көңүлүңөр сууп, үйдүн эки башка бурчунда отурасыңар. Баарыбызга белгилүү окуя, чынбы? Көбүнчө качан эки адамдын ортосундагы карама каршылыктар курчуп жана аны чечүү талап кылынганда чыр чатактар келип чыгат. Чыр чатактар кандайдыр бир маанилүү карама каршылыкты чечүүнүн жалгыз жолу болгон учурлар да болот. Мындай учурларда чатакташуудан коркпогула. Анын себепкерлери болуңуз жана аны башкарыңыз. Ошону менен бирге чыр чатактан качуу, тагыраак айтканда карама каршылыктарды чечүүдөн качуу сизди адам касиетинен чыгарып, аң сезимиңизге жана ден соолугуңузга коркунуч келтириши мүмкүн. Жогоруда айтылгандардын баардыгынан үй бүлөдө чыр чатаксыз жашоого болбой тургандай болуп көрүнүшү мүмкүн. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чындыгында эле андан кутулууга болбойт. Анткени адам сүйүүсү жаратылышынан эле өзүмчүл. Ошондуктан бактылуу үй бүлөлөр чыр чатактын жоктугунан эмес, бири-биринин кадырын түшүнүп, чыр чатакты туура чечип, элдешүүнүн жолун таап кетүү менен айырмаланышат. Бирок кандай учурда болсо да үй бүлөдөгү чыр чатак дайыма үй бүлөнүн биримдигин бузат. Жана азыр үй бүлөдөгү чыр чатактын себептерин түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Анын мүнөздүү себеби бар. Алар момундай: идеалга туура келбөө. Башка сөзү менен айтканда, жубайлардын бири экинчисин өзүнүн идеалына жакындатууга өтө эле адепсиз кылган аракети. Мындан ары, бири экинчисин баш ийдирүүгө кылган аракети, бири экинчисинин көнгөн адатын жактырбашы, сүйүүгө керектөө катары мамиле кылуу, берип эмес, дайыма жалаң гана алыш керек. Жыныстык мамилелер маселесин начар билүү. Мына ушундан жыныстык мамилелердин канагаттанбагандыгы психикага терс таасир этет. Тоотпостук, тарыныштар, сыңдоо, өз наркынын кетишин сезүү, эркелетүүнүн, назиктиктин, көңүл бөлүүнүн жана түшүнүүнүн жоктугу. Жубайлардын биринин ичимдикке же азгырма оюндурга берилип кетиши. Финансылык келишпестиктер, үйдөгү шартка канааттанбагандык, үй чарбасын жүргүзүүдө бири-бирине болгон жардамдын жогу. Албетте, чыр чатакты чечүүнүн эң жакшы жолу бул ишти чыр чатакка жеткирбөө. Жанжалды тамашага айландырып же жакшы мамиле менен чечүү. Чарчагандыктан, кыжырлануудан келип чыккан чыр чатакты болтурбаш керек. Эгерде болуп калса,
андан чыдамдуулук менен бири бириңердин сөзүңөрдү угуп туура чыгууга аракет кылыш керек. Эгер жубайыңардыкы туура эмес болсо, ал тынчтанганча чыдап күтүп, андан кийин маселени шашпай чечүү керек. Албетте, бири-бирине сылык, чыдамдуу болуш керек. Бири-бириңердин адамдык сапатыңарды козгобостон кылган ишиңер жөнүндө гана сүйлөшүү керек. Бири-бириңердин каталыгыңарды айтуудан мурда өзүңөрдүн каталыгыңарды айтып, сөздү мактоодон баштагыла. Кызыктуусу, үй бүлөнүн чатактуулугуна жубайлардын адамдык сапат өзгөчөлүктөрү таасир этет. Аял мүнөздүү жумшак, назик эркектер чатакка жакын болушат. Ал эми чыгармачыл, акылдуу аялдар чыр-чатактан алысыраак болушат. Жана акыркы айтайын дегеним, чыр-чатактын өзгөчө себеби болуп биздин көңүлүбүз эсептелет. Көңүлүбүздү жүрөгүбүздүн үстүнө коюп айталычы, биздин эң алгачкы жасаган аракетибиз бул өзүбүздүн ызабызды бүтүндөй жолдошубуздан чыгаргыбыз келет. Мындай мүнөттөрдө кандай кылыш керектигин бардык эле жубайлар биле беришпейт. Эң алды менен кыжырланууну токтотуп, бир нерсеге алаксыш керек. Андан кийин ишти тууралап, чечип, кемчиликтерди жоюуга аракеттенгиле. Деги эле адам турмуштун ар кандай соккуларына мурдатан өзүн камдаш керек. Өзүнүн турмушун тууралап пландаштыруу зарыл жана адам адегенде өзүн өзү таанып билиши керек. Төмөндөгүдөй суроолорго көбүрөөк жана адилет жооп берүүгө аракет кылгыла. Мага эмне оорчулук келтирет? Мен эмнени туура эмес кылдым? Мен эмнеден корком? Азыркы менин негизги максатым эмне? Менин негизги маселем, проблемам эмнеде? Бул үчүн эмне кылышым керек? Өзүн өзү таанып билүүдө силерди капа кылган нерсени гана көрбөстөн, силерди кубанткан нерсени да көрө билүү керек. Кубанычыңарды чогулткула. Күнүнө жок дегенде бир жолу кубанууга аракет кылгыла. Кыйынчылыктарга тике турууга үйрөнгүлө. Сар сана, коркунучтарды жалаң эле кубаныч менен эмес, дене тарбиясы жана спорт менен да четтетүүгө мүмкүн. Таза абада көбүрөөк болуп, уйкуну кандырууга аракеттенгиле. Жана дагы адам өзүнүн жасаган иштеринин бардыгы жакшылык үчүн иштелип жатканына өзүн ишендирип, өзүнүн сезимдерин тарбиялоого өтүшү да зарыл. Дагы бир маанилүү нерсе, бул адам жасаган ишинин натыйжасынан гана кубаныч албастан, иштин жүрүшүнөн да кубаныч алыш керек. Мисалы, поездде баратканда качан жетем деп камыгып отурбастан, жол жүрүү саякатынан да кубаныч алууга аракет кылгыла. Болуп жаткан окуяны туура таразалап, эгерде күнөөңүз жок болсо, башка бир жакшы нерсе жөнүндө ойлоп, унчукпай калыңыз. Биздин жашообуздагы чыр-чатактар, проблемалар жөнүндө дагы эмне айтсак болот? Булар турмушта болбой койбойт. Ошондуктан бардык маанилүү иштерди кандайча чечүү керектигин жубайлардын экөөнөн тең билиши зарыл. Кымбаттуу достор, биздин кеңештерибиздин сиздерге жардам тиет деп биз ишенебиз. Жана дагы бир айта кетчү бир сөз, бул жардам суроо үчүн дайыма ыйык жазууга кайрылгыла. Андан турмуштун бардык суроолоруна жооп ала аласыңар. Ыйык Жакыптын катында мындай деп жазылган: эгерде силердин кимиңерде акылмандык жетишпей жатса, анда баарына берешендик менен жебелебей берип жаткан Кудайдан сурасын. Ага акылмандык берилет. Эң алгач Кудайга кайрылгыла, жана ошондо бардык чыр-чатактар чечилет. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз.
Фарисейлердин бири Симон Ыйсаны түшкү тамакка чакырды. Ыйса ага макул болуп барды. Ошол шаардагы бир күнөөкөр аял анын фарисейдин үйүнө келгенин билип, кумарага куюлган миро жыттуу атырмай алып келди. Аркада Ыйсанын бутунун жанында турду жана көз жашын төгүп, анын бутун чачы менен сүртүп, май менен майлап өпкүлөдү. Муну көргөн аны чакырган фарисей өзүнчө мындай деди: эгер бул пайгамбар болгондо, анда ал кандай аялдын ага тийгенин билет эле го. Бул аял күнөөкөр эмеспи? Ага кайрылып Ыйса минтип айтты: Симон, менин сага айта турганым бар. Анда ал: айткын, окутуучум деди. Ыйса минтип сүйлөдү: бир карызга берүүчүнүн 2 карыз болгон адамы бар эле. Бирөөү 500 динарга, ал эми экинчиси 50 динарга карыз эле. Бирок алардын берерге эч нерсеси болбогондуктан ал аларды кечирет. Айтчы, алардын кимиси аны көбүрөөк жакшы көрөт? Симон жооп берди: кайсыңызына көбүрөөк кечирилсе, ошонузу деп ойлоймун. Ыйса минтти: сен туура баамдадың. Аялды карап Симонго минтип айтты: сен бул аялды көрүп турасыңбы? Мен сенин үйүңө келдим, а сен менин буттарым үчүн суу берген жоксуң. А бул аял көз жашы менен буттарымды жууп, чачы менен сүрттү. Сен өпкөн жоксуң, а бул аял кирээрим менен буттарымды өпкөнүн токтоткон жок. Сен менин башымды майлаган жоксуң, ал болсо менин буттарымды миро менен майлады. Ошондуктан сага айтарым, анын көп күнөөлөрү кечирилет. Анын мени көп сүйгөнүнүн себеби бул. Кимге аз кечирилсе, ал аз сүйөт. Аялга болсо, сенин күнөөлөрүң кечирилет деди. Жанында тамакта бирге болгондор өзлөрүнчө сүйлөштү: бул ким күнөөлөрдү кечиргенде? Ыйса аялга минтип айтты: сенин ишенимиң куткарды, тынчтык менен бара бер. Бул окуя Лукадан болгон ыйык инжилде жазылган. 7-бап 37-ырдан 50-ырга чейин. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар. Келе